Кыргыз Республикасы 2018-жылы Россия Федерациясында FIFA футбол боюнча чемпионатын даярдоо жана өткөрүүгө Россия Федерациясы тарабынан коопсуздук чаралары күчөтүлүүдө. Маалымат катары футбол боюнча чемпионат 2018-жылдын 14-июнунан 15-июлуна чейин Россиянын 11 шаарында, алар Москва, Санкт-Петербург, Казан, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Калининград, Екатеринбург, Саранск, Волгоград, Ростов-на-Дону өтмөкчү. Ушуга байланыштуу үстүбүздөгү жылдын 25 майынан 25 июлуна чейин жогоруда белгиленген 11 шаарда коопсуздукту сактоо үчүн күчөтүлгөн чаралар көрүлөт. Миграциялык мыйзамдар жаатында чет өлкөлүк жарандар Россия Федерациясынын президентинин 2017-жылдын 9 майындагы номер 202 жарлыгына ылайык Россия Федерациясынын мыйзамдарына белгиленген тийиштүү документтерди көрсөткөн учурда Россия Федерациясынын аймагына кирген күндөн баштап турган орду же жашаган орду боюнча бир сутканын ичинде каттоого туруусу тууралуу убактылуу эреже киргизилген. Жогорудагыларга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчилигинин жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу миграция кызматынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери аталган 11 шаардын ичинде Кыргызстандын консулдук мекемелери жок шаарларында убактылуу жашап иштеп жаткан жарандар, мекендештер жана диаспора активисттери менен жолугуп, алдын алуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында иш сапарларга чыгышат. Нижний Новгород 15 май 2018 жыл, Волгоград 16 май 2018 жыл, Казан 16 май 2018 жыл, Ростов-на-Дону 17 май 2018 жыл, Самара 17 май 2018 жыл, Саранск 19-20 майлар 2018 жыл, Сочи 20 жана 21 май 2018 жыл, Калининград 6 июнь 2018 жыл. Жолугушуулардын өтө турган орду убактысы тууралуу төмөндөгү телефон аркылуу билүүгө болот. Казан шаары +7 966 260 97 60, Сочи +7 988 245 43 02, +7 988 286 51 20, Нижний Новгород +7 967 713 67 37, Самара +7 927 260 34 84, Ростов-на-Дону +7 960 461 61 61, +7 918 528 81 85, Волгоград +7 961 669 95 55, Калининград +7 952 792 15 35, Саранск +7 925 735 49 46. Маалымат Факт KG сайтынан алынды.